Бүгүн таңкы саат 8-де парламенттик шайлоо башталып, Нарын районундагы 40-39-участкалык шайлоо комиссиясындагы добуш берүүнү 18 жашка чыгып шайлоо укугуна эми гана ээ болгон Бегимай баштады. Биринчи жолу жарандык милдетин аткарган каарманыбызды облус башчысы Эмилбек Алымкулов куттуктап, өлкөнүн баш мыйзамын белекке берди. Бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын конституциясы менен жашайбыз. Эң башкы мыйзамыбыз ушул. Мындан кийин ушул конституцияны окуп, ушундагы нормалар менен şu turmuşuna kanday hukukların var eken bilip жүрүшүң үчүн мен тапшырып коеюн. Башкача сезимдер болду. Биринчи жол колгонго келгенде да баары биринчи жол деп айтып турганга толкундануу сезим аябай болду. Мага аябай кызык болду биринчи шайлоого кириш. Нарын облусу боюнча жалпысынан 171 шайлоо участкасында добуш берүү башталды. Жалпы 176.202 шайлоочунун тизмелери такталып илинген. Учурдагы шартка байланыштуу коопсуздук чаралары көрүлүп, ар бир шайлоо комиссиясында тартип сакчылары, медициналык кызматкерлер, өрт өчүрүүчүлөр тартылган. Керектүү материалдык техникалык каражаттар облус аймагындагы бардык шайлоо имараттарына жеткирилип, интернет байланышы тартылган. Биздин Нарын обласу боюнча 171 участок ачылган. Ошонун бардыгы мындай бир айдын ичинде даярдалып, бардыгы ошол материалдык техникалык базасын, ошонун баягы шартынын баарын түзүү жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Ошонун аркасында иштеп келдик. Кудай буюрса, бардык участкалар азыр даяр болуп эртең мененки 8-де ачылды. Бул шайлоо эми мындай партиялардын атаандаштыгы аркасында өтөт. Ошон үчүн эң негизгиси коопсуздукту сактоо боюнча бардык шайлоо участкаларга тапшырмалар берилген. Андан сырткары быйылкы жыл эми пандемия жылы болгондо, пандемия жарыяланып жарантып оорусуктоо болгондугуна байланыштуу ушул өзгөчө эреже менен өтүп атат. Себеби ушул бардык санитардык нормаларды сактап, жанагы социалдык дистанцияны сактап, бардык эрежелери менен болуп атат. Мынакей ушул ар бир шайлоо участкасында 2ден медсестралар турган. Участкалык шайлоо комиссиясы ачылар замат эле шайлоочулардын активдүүлүгү байкалды. Учурдагы пандемиялык шартка байланыштуу коопсуздук чараларын сактоо каралып, ар бир жарандын дене табы текшерилип, кол кап, бет кап менен добуш берүүчү имаратка киргизилип, башка эшиктен чыгарылууда. Имараттын эшик алдына социалдык аралыкты кармоо үчүн тийиштүү белгилер да коюлган. Азыр бияка келгенде антисептик чачабыз, маска таратабыз, ар бирине перчатка беребиз шайлоочуларга. Анан ичинен болсо термометр менен температурасын ченейбиз шайлоочулардын. Ал эгер температура болуп калса, температурасын түшүрүп жардам көрсөтөбүз. Жакшы маанайда жакшы ниет менен Кудай тынч өткөрүлсүн ушу шайлоо. Жакшы ниет, жакшы пейилдеги адамдар келип ачып берди шайлообузду. 18 жаштагы биринчи шайлоочуларыбыз келип ачып беришти. Шайлообуздун аягына чейин ийгиликтүү жүрөт деген ойдомун. Ал эми шайлоочулар майрамдык маанай менен келип, өз тандоолорун эркин жасашууда. Жарандар бул мамлекеттик маанидеги саясий өнөктүктө татыктуулар озуп чыксын деген гана көз карашта турушат. Шайлоодо бүгүн татыктуу, элге кызмат кылган, эл үчүн иштеген партиялар өтүп, эл үчүн ак ниети менен, чын дили менен эл үчүн кызмат кылсын, татыктуулар өтсүн. Парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн Нарын шаарында 21 участкалык комиссия ачылып, Нарын шаарынын мэри Нурбек Молдокадыров 40-65 добуш берүү жайында тандоосун жасады. Шаар башчысынын айтымында шайлоону уюшкандыкта өткөрүүгө карата зарыл шарттардын дээрлик бардыгы уюштурулган. Кечээ күнү болсо ошол атайын көчмө яшик менен шайлоо участкаларга келе албаган мүмкүнчүлүктүү адамдарга дагы барып 200 киши шайлады. Ошо элибиз ошол мына 16 партиянын ичинен ошол татыктуу партиялар шайлап, ошолордун артында тизмедеги адамдар ошо эртеңки күнү элибиз үчүн чоң кызмат кылып, мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң ийгиликке жетет деген, чоң мүмкүнчүлүктөр түшүп берет деген үмүтүбүз бар да. Добуш берүү жайына келген жарандардын активдүүлүгү Нарын шаарында да байкалып, таңдан баштап эле келген жарандар арбын болууда. Нурзада Мукашева, Абсамат Өлөсбеков, жаңылыктар.